Кубат мырза, бул жерде дагы бир нерсе бар да. Күзүндө бул маселе парламенттен өкмөт келген бизге да. Келгенде ошондо республикалык бюджеттен Бишкек шаарынын бюджетине 25 миллионду которобуз деп ошол тескемени алып келишет. Бул 25 октябрь 2023 жылдын 650 деген тескемеси. Анан менин аябай мындай ачууланганым, анан таң калганым эмне болуп калды? Ошол эле справка обоснованиясы, өкмөттүн справка обоснованиясында 2015-тен 2021 жылга чейин ошол жолдорго 3,5 миллиард каражат бөлүнүптүр. Бишкектин эле жолуна. Бишкектин жолуна. Анын ичинен деген бүгүнкү күндө ошол октябрь өткөн жылдын октябрь күзүндө ноябрда Бишкектин карызы, ошол Бишкек асфальт сервис жөнүндө сөз болуп атат да. 862 миллион 716 миң 600 сом деп белгиленип жатат да. Анан бул маселени ушунча эми 900 миллион карызы болсо, 900 миллион жоголду деген сөз болуп атат да. А бирок ошол иш козголуп, справка басына жазылып атат да өкмөттүн кагазында. Бюджетке 25 миллиону төгүлдү деген сөз. Анан мен таң калганым, биздин өкмөт мамлекет башчыбыз айтканда, эгер бюджеттен адам мисалы деген канча урдаса, канча ошо хищение болсо 10 эсе бюджетке төгөт деп. Анан бүгүнкү күндө 900 миллион урдаган ситуация боюнча 25 миллион которгон туура эмес да деп мен ошол маселени ошол күзүндө көтөргөндө мага деген өкмөт башчысы жок, мен билбей эткенмин деп. Андан кийин кагаздарды да жөнөттүк. Андан кийин ошол мурда иштеп кеткен Бишкек асфальт сервистин жетекчилеринин убагында ошол бул маселеге тиешелүү адамдар интернеттен чыгып алышып, бул деген бир жеке мындай Сурабалдиеванын жеке мамилеси дейт кеп анда эмес да. Жеке таарынчы да. Жеке таарынчы. Мен аяктан бирөөнү каматып, же бирөөнү отургузуп деген мындай көйгөй койгон да. Менин чоң капа болгонум мына могу Бишкектеги ушунун аркасы менен чоң 12 көчөнү аягына чыгарып, чечилүү маселе кандай болуп атат деп анан өкмөттөн сураганым. Кагаз түрүндө калып калып атса, анда бюджеттен каражат бөлүнсүн да, эл күнөөлүү эмес да бунда. Республикалык бюджеттен мэрия кандай ушул урууларды макул силер кечирсеңер, 25 миллион төктүрсүңөр. А бирок элде эмне күнөө? Анда ушул көчөлөрдү республикалык бюджеттен каражат бөлдүртүп ушул акчаларды жасаткыла да. Мен ошону эле көзөмөлгө алгыла деп ушуну рахмат сизге айтып келе жатам да.